Men Талас районунда Арал айылынан тургун болом. Менин атым Жунусова Ажыпаргүл Камчыбековна. Men ушул балам эң биринчи уулум 1995-жылы төрөлгөн Арал айылында. Ушундай ошол бир эле Аллахтан үмүт кылып атабыз. Анан ушу кайрымдуу кыргыз элинин эр азамат уулдары ичине колуңуздардан келген жардамыңыздарды ушу бизге окшогон инсандардан колсун коюңуздар. Бул кайрылуу бул элдерден жардам суроого муктаж болуп турабыз. Ушул фондго жардам берүүсүн үмүт менен Ак жүрөк элим кулак сал, алдына келди бир уулуң. Ашынып дарты күн санап алсырап турган кулунуң. Бору кер элим кулак сал, бозоруп турат бир уулуң. Бүгүндөн калбай колунсун боздобосун чукулунуң. Илдети иштен күчөнүп, изгойлор менен түзөнүп, кайраным иним калкына турат сүйөнүп. Орусуң иштен күчөнүп, ойлорун оңдоп түзөнүп, жашоону сүйгөн жан иним эй журтуна турат сүйөнүп. 30'dun aran içinde, gül açar kezi büründe, araçı bolup dartına kalkın aylanalı bir bütüngö. Sın onu beret kügünde, sınbasın jaştık gününde, jarıktın nurlu. Assalamu alaikum, urmatlı mekendештер, urmatlı bir tuğandar. Bugün күндө ушундай аты жаман оорулар бүгүн көп кыргызды, көп адамдарды түйшүккө салып аткан учур. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошон үчүн мындай кайрылуу бул аргасыз гана кайрылуулар. Арга кетип, алы жетпей калган мезгилдеги кайрылуу ушундай аргасыз кайрылуу. Эне менен бала отурат бул жерде. Бизге да көп адамдар кайрылып атышат. Мен баарына барып жетише албасам да аракет кылып жетишип, ушу менин колуман келсе ушул көз жашын төгүп турган эне баланын үнүн сиздерге жеткизип, ушул экран алдында турган реквизиттер, ушул үй бүлөгө таандык бир туугандар. Бүгүн эгерде сиз, биз үйүбүздө бала чакабыз менен, жакындарыбыз менен жакшы өмүр сүрүп аткандыгыбыз болсо, анда биз Кудайга көп чексиз шүгүрлөрдү айтып, мактоолорду айтып, жаратканга көп шүгүр келтирип, анан шүгүр келтирип эле отуруп албастан, мына ушундай кыйналып турган үй бүлөгө колуңуздан келген кол сунууну, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап, Кудай разылыгын табуунун аракетин бүгүн жасайлы. Балким эртең сиз үчүн да, биз үчүн да кеч болуп калбаш керек. Ошон үчүн мына кыргыз атабыз айткан, балдардын билеги ооруса, балдарынын эненин жүрөгү ооруйт деген. Эне жүрөгү бүгүн оорумактыгын, жүрөгү канап отурат. Ушул тың уулу, эң уулу баласынын үйлөнтүп, жайлантып жакшылыгын көрөйүн деген мезгилинде небере жетелей турган учурунда мынтип мындай бир оор күндү баштан өткүзүп аткандыгы бул өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Ар бир мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деген пайгамбар алейхисалам аябай айтып жүрүп өткөн дүйнөдөн. Ошон үчүн мына мен дагы бир тууган катары, мекендеш катары келип, канчалаган бир туугандардын ден соолугу жакшырды. Мен бунун үчүн кубанычтамын. Аллах Таала бизге ушундай мүмкүнчүлүк бергендигине келип, үнүн жеткизип, ушинтип, анын аркасында бүгүн тойлор өтүп жатат, жакшылыктар болуп жатат, бала чакалуу болушуп атат. Анан бир тууган Аллах Таала берген даттан шифа берсин. Эч убакта мындай чөгүп, сарсанаа болуп көп ойго, санаага батпа.
Сенин аркаңда дагы эл бар, журтубуз бар, карап турган айылдаш бар, тууган урук бар. Эл кыргыз негизи эле башка улуттан көп күйүндүүлүгүбүз менен айырмаланабыз. Ошон үчүн Кудай таалам ошол мээримдүүлүгү менен берген дартына шифа берсин. Сиздер дагы кайдыгер болбостон колуңуздардан келген колдоону көрсөтүп коюңуздар. Анткени эртеңкини биле албаган алсыз инсан сиз менен бизбиз. Балким Кудай кандай жолдо сынайт, оору берип сынайбы, балким кандай сыноону берип сынайт, ал Кудайдын иши, биз ал Кудайдын ишине кийлигише албайбыз. Бирок ошончо дагы Кудай берип аткан сыноого мындай сын такпастан, жакшы жүрөгүбүз менен кол сунуп, мүмкүн болсо ушул видеону бөлүшүп жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Ушул эле видеодо комментарий жазып бата тилек дуа кылып коюңуздар намазыңыздарда. Ошол берген бата тилек кыргыз бата менен агарып көгөрүп келгенбиз. Сиздердин батаңыздарга дагы бүгүнкү күндө муктаждык болуп турат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча кол сунайлы бир тууган. Дайыма ушул жакшылыкта бирге болойлу. Жакшылык Кудайдан сөз. Ойноп бир күлөр кезинден тынчтык ооруга калды камалып. Солкулдак жанды солутпай солугун көздөп алалык. Үшүтпөй бейтап жүрөгүн үмүттүн отун жагалык. Өмүрдүн шамы өчпөсүн, өксүбөй жаштык көктөсүн. Көл курап тамчы тамчыдан көптөсүн, элим көптөсүн. Кыргыздын пейли кең тала, кыйындык күндө таштаба. Тооруган дарттан арылсын, тобунан калбай бир бала. Тирүүлүк башта миң сана, киргилик дебейт ким гана. Алсызга болуп кайрымдууң акырет күнгө тик кара. Алтынды катып нетесиң, алтын бир өлүү дүнүйө. Сарптасаң аны муктажга соп табасың күнүгө. Күмүштү катып нетесиң, күмүш да өлүү дүнүйө. Темирге бааңды теңебей тилектеш болгун тирүүгө. Жерине күйгөн чыгандар, элине күйгөн кырандар. Кыргызы үчүн кыл чайнар, кымбаттуу кыздар уландар. Тынчтыкка канат тагалы, талпынып жатат учалбай. Баарыбыз салым салалы, саламат жүрсүн тушалбай. Катарда болсун караның, кагылайын туугандар. Колдон бир келчүң иш экен, колдойлу билек түрүнө. Элеттин эрке баласы, эсен со жетсин үйүнө. Жардамды берип күтөлү, жакшы кабарды сүйүнө. Кыштактын кыргыз жигити, кубанып жетсин үйүнө. Кимдерге келбейт кыйындык, күрөштө турдук жыгылдык. Ким эле жашап өтпөйлү, тийгизбей пайда тыйындык. Өксүбөз пенде болобу, өчүксө турмуш бороону. Аялуу жанды таштабай, ашууда бирге бололу. Жабыкпас пенде болобу, жардамга колду созолу. Кыйналган жанды таштабай, кыяда бирге бололу. Атына затын жарашкалашып, бир өстүк кутмандуу айылым Манастан. Жай турмушта күн кечкен, жайдары жүргөн жердешим. Түйшүктүү ушул күндөрү түш болуп кетсин, келбесин. Азаптуу ар бир түндөрү артында калып четтесин. Агайын тууган тургандан, ой иним армандын дамын сезбесин.